Kız balаны просто так жакшы көрүш мүмкүн. Аялды себепсиз жакшы көрө бересиң. Ал аялың болгондугу үчүн, ал эжең болгондугу үчүн, ал апаң болгондугу үчүн, территориядагы аялдарды бүт бардыгын эч нерсе кылбагандыгы үчүн жакшы көрөсүң, сүйөсүң. А бирок эркек киши сөзсүз түрдө бир нерсе кылыш керек. Мисалы 100% боло турган болсо, кылган ишиңе жараша, процентине жараша сен урматсыздык табасың да. Мурда эркектер көчөгө чыккан, кийик улап келген, бирдекелерди улап келип, абийир тапкан, урмат тапкан коомдун ичинде, уруглардын ичинде. Атайын ошого жараша даярдыктарды кылышкан, физикий жактан күчтүү болгон. Бүгүнкү күнгө келип акчага алмашып калды. Акча ким көп табат? Ким берекелүү табат? Ким жакшы иштерди көбүрөөк кылат? Дегендешим, эркектер моюнга ала турган учур келди да. Бүгүн акчага кызыгат кыздар, аял киши акчага кызыгат, андай мындай дейсиз да. Сиз кызыкпайсызбы акчага? Мага акчага кызыкпаган адамды алып келип таап бериңизчи мага. Ким кызыкпайт акчага? Бүгүн 21-кылым кызыкпай турган адам жок. Себеби урматтуу мекендешим. Жөнөкөй нанды дагы акчага берип атпайбы? Бул муктаждык. Буга кызыгыш көз карашында эмес, жүрөккө киргизбей эмес. Бул муктаждык, чечиш маселеси болуп атпайбы? Сен бир жума ач калсаң өлөсүң сен. Ошондуктан Аллах Таала жерди жаратты, жерди ичинде көптөгөн рызыкларды жаратты. Мечиттен чыгып, жумадан чыктыңбы, барып тара. Жер үстүнүн ичинде тара, рызыкларыңды терип ал. Багымдакта сасы уктап жатпа. Эрте тур, аракет кыл, эркек кишисиң. Кыз бала уктай берет ал. Кыз бала негизи уйкучу болот. Аялыңыз боюнда болгондо, ишенбесеңиз текшерип көрсөңүз, кыз бала боюнда болсо, аялыңыз уктай берет. Неге? Себеби боюнда кош бойлуу учурунда анын ичинде кыз бар да. Ичиндеги кыз уйкуга тартат. Кыз бала негизи уйкучу болот. Уйкучу болсун, уктай берсин. А көчө иш сиздики болуп атпайбы, эркек кишиники болуп атпайбы? Ошондуктан ар тараптуу коргоочу эркек киши.